Баткенде 33 килограммдан ашык баңгизат менен Тажикстандын милиция кызматкери кармалды. ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери узак убакыттан бери жүргүзүлүп келишкен ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө. Тажикстандан Кыргызстанга, андан соң Казакстанга афган тектүү баңгизаттардын ири партиясын ташып сатуу менен алектенген улуттар аралык баңги тобунун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюшту. Кармалгандардын бирөөсү Кыргызстандын аймагы аркылуу баңгизат ташуу жана аткезчилик менен алектенген Тажикстандын ИИМ кызматкери болгон. Бул кылмыштуу уюмдун ишмердүүлүгү так аныкталган бир нече түзүмдүк бөлүмдөрдөн турган. Кылмышкерлер жашырундуулук чараларын так сакташып, атайын тескимеден өтүп турушкан. ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлеринин тыкыр ишинин жана натыйжалуу аракеттеринин арты менен Тажикстандан, Кыргызстандан жана Казакстандын криминалдык бирикмесинин катышуучуларына чыгышып, алардын лидеринин өздүгүн аныкташкан. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 1-бөлүмүнүн алкагында бул ыкчам иликтөө жана тергөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. 1 жыл бою жүргүзүлгөн атайын операциянын натыйжасында улуттар аралык баңги тобунун бардык мүчөлөрү кармалды. Бул кылмыштуу топтун уюштуруучусу Тажикстандын Жарана 1960-жылы туулган ОА жана шериги Тажикстандын Жарана 1982-жылы туулган ИИМ. Тажикстандын Ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын улук сержанты кармалды. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн табылып алынган афган тектүү баңгизаттар 11 кг 299 грамм апиим, 21 кг 942 грамм гашиш, баңгизаттардын жалпы салмагы 33 кг 241 граммды түзөт. Азыркы учурда баңгизат менен алектенген бул кылмыштуу топтун башка катышуучуларын жана аларга тиешеси барларды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. Кармалган жарандар Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына киргизилген. Иликтөө иштери жүрүүдө. ИИМдин басма сөз кызматы.